саламатсыздар ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ошо кечиңиздер менен сиздер кайрадан эле 7 каналда ар жекшемби сайын берилүүчү талант топлор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студиябызга кадырлуу меймандар келип, өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын тартуулашат. Ал эми бүгүн да мына ушул студиябызды жаркырата, оондурларын, жагымдуу чыгармаларын арнап келип, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, телекөпүрө аркылуу жаркыныңыздарды жаза турган конокторубуз студияда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн студиябызга өздөрүнүн бир оологон оондору менен, жагымдуу чыгармалары менен кыргыздын улуттук аспаптарын көтөрүп, бүгүн студиябызды шаңга бөлүп келген Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн алдындагы Достук айылынын Достук чыгармачылык жалпы тобу биздин студиянын кадырлуу меймандары болуп келип отурат. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр айтат экен, Токтогулдун арбагы тосуп турган төбөңдөн, Коргоолдун арбагы колтугуңдан жөлөгөн, алты дайрак уйган жер, атагы уюп туңган жер, айланам кетмен төбөдөн деп. Мына ошол топтун жетекчиси, Токтогулдун таланттуу колуну биздин агабыз Калыбай Мараимов агабыз отурат. Ассаламу алейкум агай. Кош келипсиздер. Жалпы студиядан кайрадан көргөнүзгө кубанычтабыз. Мынакей Болот агай келип отурат. Адегенде эми мындай кылалы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн ырдай издеп келгенден кийин ырдайлы, ардактуу коноктор. Анан бир жакшы чыгарма менен баштап, андан кийин кененирээк таанышып, кененирээк сүйлөшөлү. Кайсыл чыгарма менен баштап бересиздер бүгүнкү эфирибизде? Биз эми ушул Болот Садыковдун чыгармачылыгы менен келгенине байланыштуу сөзү дагы, оону дагы өзү биздин ушул чыгармачылык тобубузга ылайыктуу бир хор чыгарган ыр бийлерди баштайлы деп элем. Ушу менен баштап берели. Açıp gözü yumgандай, karab dursan karış жерде тургандай, Oytusuna kimin başı körtөгөн, bir gayrı çıgılda şodan kuru kalbay, bir gayrı çıgılda şodan kuru kalbay. Öptü öpüp kırdı şaşpaylı, kalan kaldı kabalıktı taştaylı, öyle kalka böyle burşu güllerdi, ölmülerdi genç dostlar baştaylı, ölmülerdi genç dostlar baştaylı. Ömürde gelir kızga göründü, Körte gelir yaş oldu kalçuğday, Oyumunga sanım sana bölündü, Oyumunga sanım sana bölündü. Öptü öpüp kırık şaşpaylı, Kalan kaldı kabalıktı taştaylı, Irakatla böyle kurşun gündürdü, Ölmülerdi genç dostlar baştaylı, Ölmülerdi genç dostlar baştaylı. Yaş gezekte bilbeklerimiz bundaydı. Bundan sonra gönlümüzde kalınlarınca, Kundurmuşta oyunu gülümlerin aydı, Kundurmuşta oyunu gülümlerin aydı. Öptü öpüp kırdım şaşpaylı, Alan kaldı kabalıktı taştaylı, Irakatla böyle kurşun günleridir, Ölgülerdi genç dostlar baştaylı, Ölgülerdi genç dostlar baştaylı. Öptü kırdım şaşpaylı, Kalan kaldı kabalıktı taştaylı, Irakatla böyle kurşun günleridir, Ölgülerdi genç dostlar baştaylı, Ölgülerdi genç dostlar baştaylı, Ölgülerdi genç dostlar baştaylı. Кол чаларыбыздын ыр бийлерди келчи достор баштайлы деп Болот агайдын сөзүнө онуна жазылган бир жакшы чыгарманы угуп алдык. Манай жакшы. Манай демин көтөрүп алдык, Агай кош келипсиз. Заманыбыздын залкары, сиздин канчалаган оондоруңуз, канчалаган ырларыңызды биздин эстрадарчылары жакшылыктарды алып жүрөт. Азыр дагы мына бүгүн ардактуу көрүүчүлөр, ошол Болот агайдын өзүнүн калемине, оонуна таандык ырларды бүгүн студияда жаңыртабыз. Адегенде агай менен амандашалык. Агай кандай жүрөбүз? Ден соолуктар кандай? Күндө эле теледен көрүп калабыз. Үйдө жумуш кылып атасызбы же ушул теле радиодо эле жүрөсүзбү?
Жоқ эми чакырса гана барабыздар, чакырбаса үйдө эле отурабыз. Балтайып эле эки бутта эки жакка сунуп коюп эле. Үйдө деле жөн жатпасаңыз керек. Диванда эле баягы улам ылдыйратып коюп отура берипчи. Анан эми чыгармачылык Кудайга шүгүр жаман эмес. Аз астан болсо дагы жылына бир обон, эки обон пайда болот. Кээде пайда болбойт. Эми бирок баягы начар пучар обон чыгарганга болбойт. Туура. Жаман начар пучар обондор келе берет. А жакшы обонду табыш бул өтө кыйын. Кыйын. Ошол жакшы обонду тапканга аракет кылабыз да. Дайыма жакшы кайрыктарды тапканга аракет кылабыз. Элдин баягы жүрөгүнөн бир түнөк тапса экен, ушул эл оозунда алынып ырдалса экен деген, негизи эми баарыбыз эле оончу болгубуз келет. Калбай кетен эми акерден кармап турат, мүмкүн кыңылдап бир оон жаратат, окшошпойт да. Анан бул оончулукта бир өзүнчө касиет, жөн адамга бериле бербейт ага. Негизи ушул оончулукка канча жашыңыздан баштап киришип, алгачкы оонуңуз канча жашыңызда чыккан? Ой, ал 18 жашымда эле башталган. Алгачкы оон. Анан бирок ал убакта мен көп эметпей жүрдүм да, мындай. Ай чийки го эми, бул анча эмес го деп өзүм уялып, тартынып жүрдүм. Анда жашмын да. Туура. Анан кийин армияга барып, анан кайта келгенден кийин анан баштап баягы отуруштарда досторго ырдап берсем, баарлыгы сонун эле дешет. Баарлар мактайт эле. Эмнеге өтпөйсүң, барбайсыңбы? Композиторлорго барбайсыңбы деп эле угуспайсыңбы деп. Анан баягы кимге бардым? Калыбек Тагаевка. Тагаевка барып анан айттым, каке ушундай бир экөөнү чыгардым элем. Мен нотада эле билбейм, ушул угуп көрсөм деп. Жүрсү эле үйгө алып барып, анан кийин баягы пианино отуруп өзү ойноп, анан кийин ырдачым. Ырдасам, айтты, сон турбайбы? Деп нотасын жазып койду ары бери. Нотасын жазып, эки обон тең жазып, анан кийин союз композиторда эме болот. Өткөрөбүз эмки жумада деп. Ошондо кел. Мен өзүм ойноп берем деп. Макул, анан ырдап берсем, ошол эки обонум тең өтүп кетсе болбойбу? Акчасын алгандан кийин бул деген неме экен да. Анан окуп отуруп сүйүнгөндү айтпа, кубанганды айтпа. Жакшы. Анан кийин баягы чыккандан кийин эми обончуларды билесиң да өзүң. Обончулар жүр тияка, жүр бияка. Ошондой болгон замандар болгон. Андан кийин аны чыгара баштадым. Баягы ким мактап атса, чоң обончу, композитор мактап атса жакшы деп. Туура. Анан менде да бар турбай бирдеме деп. Андан кийин баягы Кудайдын кула сүйүзүн канчалаган оондоруңуз чыгыптыр. Азырда эл алдында алынып ырдалып жүрөт. Анан бүгүн деги кантсек жагабыз дейт. Бүгүнкү ырдала турганырчы. Бул кимге арналган? Бул Кимге жагыш керек болуп атат? Ал дегенсек жагабыз. Бир күнү апам келип айтат, мага арнап деле мындай бир кызыктуу бир обон жазбайсыңбы деп калды. Анан ойлонуп калдым, анан Эсенгүл Ибраевдин сөзү бар экен. Карасам, анан ошону чыгарып коюп, анан апам келгенде ырдап бердим да. Ырдап берсем айтат, ошо да акчаңдын баарын тиги катыныңа карматасың. Анан эртең менен 1 сом сурап жүрөсүң деп. Ушинтип ошол обон ошондой болуп жаралып калган болчу. Бүгүн бизге ошол оонду аткарып бериңиз, келиңиз. Биздин көрүүчүлөргө бул кандай оон болду экен деп мүмкүн кызыгып жаткандар бардыр, келиңиз. Birinci arhondatı zayıflar, durmuş supsakı silerisi biraz ayıplar. Жалған айтсақ біземе, гел қалысқа түшөлі, дейін шереке біздерге чабылыңар күчөлі. Жеңіл балап алғанын, жер қаратып балдарын, көрдің күрең еріне мініп қыр көрсетіп қалғанын. Қолғы сумкаң алабыз, базарға біз барабыз, ойын зоққа жіберіп, бала бағып қалабыз. Үйді
dele cuyubuz, girdi dele cuyubuz. Ana şırpı ter algan atta ele suyubuz. Bir kutubuz baksada, bir kutubuz kassada. Velemezde kol koyup, iyi bulmuyorsun akçağa. Anda dele jakmayız, mında dele jakmayız. Çatak çıkıp betep çangı buzbay maktayız. Yolun ardını tabağız, yoldan tosup alağız. Aytkıla söyle çığını deyi kansaki jağağız. Aytkıla çığ zayıftar oy deyi kansaki jağağız. Кол жабар болсун. Бул баягы айымдарга арналган экен. Абдан сонун чыгарма. Тамашалуу. Тамашалуу чыгарма десек болот. Бул эми азыр ырдалбай жүрсө керек, э? Мен биринчи жолу болуп атам негизинде. Же буга чейин бир ырдагандар барбы? Жок, Өзүңүз эле ырдап коесуз. өзүм Үйдө отуруп, чеңеме тийишип. артисттерге бербедим. Жакшы. Билбейм, жагабыз, жакпайбы. Жакшы, мына ушул достук чыгармачылык тобунун дагы бир мүчөсү биздин эжекебиз Аруке Мадышев отурат. Аруке эже, саламатсызбы? Кайрадан студиябызды көргөнүзгө кубанычтабыз. Негизи мына ушул 7 каналдагы көп бир ар кандай маданий иш-чаралар, концерттерге келип катышып жүрөбүз. Жакында эле мына Нооруска катышып кеттиңиз, ар бир мен билгенден ар бир иш-чарага калбай катышып келатасыз. Бул да сиздин баягы чыгармачылык болгон, өнөргө болгон кызыгыңыз болсо керек. Өзүңүз жөнүндө сурасак, агайдын ырларын кандай жактырып ырдап калдыңыз? Мен негизи бул топко келгениңизге түзүлгөнүнө да 3 жыл болуп калды. Ошол 3 жыл аралыгында ошо агайлар менен чогуу иштешип, чогуу жүрөбүз. Анан мен негизи мен деле ошо группага, ошол топко келгенде агайды тааныдым да. Ошо ырларды билчим, ушул агайдын ырларын билчим, бирок мен ушул агай экенин билчү эмесмин да. Анан ошо группага келгенде ушул агай менин ырларым ушу дегенде мен аябай башкача бир эмеде калдым да. Анан баягы адамды алыстан атын уксаң, жанына келсең бир киши деген агай мен ошондо таанышып калгам. Анан ырларын негизи угуп жүргөндө аябай мазмундуу, жүрөккө сиңимдүү ырлар ушундай да. Канча деген таанымал ырчылар ырдап жүрөт бул агайдын ырларын. Анан агай өзү баягы ыр деле адамдын мүнөзүнө, адамдын эмесине жараша ыр берилет го. Анан агай өзү чакырып, мен ушундай ырларым бар, угуп көрчү, сага ылайыктуу деп мага сунуштап калды. Анан ошондо угуп көр, анан бир топ эле ырларды берди. Анан арасынан бир 3-4 ырды тандап, ошо мен ырдап жүрөм. Азыр сизге деген чыгармасы. Азыр ушул агайыбыздын сизге деген ырын эң биринчи жолу ошо топко барганда агай тартуулады эле. Ошону ырдап калдым эле, ошону ырдап берейин. Аябай кеткен эмес.
калчалар болсун сизге деген чыгарманы мен да угуп жүргөн экенмин. Муну Кыргыз Республикасынын элчиси Шахрат Алипова дардап жүрөт, сонун чыгарма, мына ушул чыгарма биздин Болот агайдын оонуна таандык, жагымдуу чыгарма болду. Ал эми мына ушундай таланттууларды өзгөчө бир элдик аспаптарды алып, бир чети карасаң фольклордук топ деп да койсок болот экен, мынакей домбурадан баштап шылдырагы, комузу, аккордеонун баардыгын чогултуп жүргөн топтун жетекчиси Калыбай Мараимов агайыбыз. Калай айтсаңыз, ошол сиздердин айылы, достук айылында негизи эле чыгармачыл инсандар көппү? Анан алардын ичинен мына ушуларды тандап калышыңдын себеби эмнеде? Мен бир жагы күлкүлүү суроо бердим, мен күлкүм келип атат. Өзүм ошол жерде 30 жылдай жашап калдым. Бирок мен эми телевизордон өзүм жашап аткан жерим жамандагандай болбойм. Маданиятка, кыргыз маданиятынын ичине чабалыраак мамиле жасайбыз да, жасайт. Анан мен ошону өзүм чыгармачылыкта аябай эле кыйынмын деп кылбайм, бирок маданиятка ичине жан тарткан адамдардын биримин. Анан өзүм көзүм менен көрүп, мына Болот Садыков агайды. Эми мага чындык, калгандарга калп болушу мүмкүн. Бир эмгеги жок. Бул ырларын ырдап, агайдын ырларын ырдап, эл артисттерин алгандар бар. Туура. Мен ушуну неме кылып туруп, мен бирге жашап аткан, көзүм менен көрүп аткандыктан ушу кишини ээрчитип, маданият министрлигине чейин келдим. Анан ар кандай шылтоолор көп экен, агайда өзү мындай бир одон айтканда жутунбаган, мындай эмелерге, наандарга кызыкпагандыгы, бир жагы ошол натыйжасында экинчиден биздин маданият эмелериндегилер баалабагандыгы деп мен чечип, анан бирок ошону өзүм аракет кылып, деп мен ушу чыгармачылык топту ушундай атайын, мындай бир жагы маданиятка көз караштары эметиптен ушу айылга бир кичине бир жаңылык кылсам деп, анан могулар менен туш насип болуп, ушул абаны тиги Бешакан Керим кызын да тааныбаган эч ким жок. Ушуларды мен мындай кичине тоо тутуп, ушу группага деп, анан алардын ырдаганга дагы кыздар керек да. Ошол кыздардан суранып, түзүп, бир 3 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Жакшы. Анан эми туура жагын туура кабыл алсын, мен тиги кызматкерлер угуп калып, мени жемелөөзө болду. Эми болгонун айтып койдум. туура айылда эми ар кандай маданий иш-чаралар болот. Ошол убакта эл ырык кузу келет. Баягыл ДКга, клубка барып, майрамдагысы келет. Ал жерде эми баягыл музыка чыгып турса, ыр чыгып турса кандай сонун, ар бир майрамдарда, Ноорузда, эгемендүүлүк күнүндө, жаңы жылда ушундай улуттук аспаптар ойнолуп, агайдын ырлары ырдалып турса, ошол жерге барып бир чарчагандар черин жазып, сиздердин ырыңыздар уккузу келет. Бул деген айыл үчүн сиздердин кылып аткан эмгек абдан жакшы. Мындан артка жол жок, алдыны көздөй дагы чыгармачылыкты өркүндөтө бериңиздер. Азырага эми келиңиз, ошол агайдын биздин ыр деген жакшы чыгарма бар экен, ошол чыгарманы сиздин аткарыңызда болгон, Макул. Муну деле мен аябай катуу ырчы аткаруучу деле эмесмин. Просто ага мен бир жагы жардам иретинде маданиятка өчүшкөндүк эмеде мен да аткарайынчы деп ушул ырды сөзү Гүлжамила Шакирова эженики эле да. Сөзү туура келди. Анан бир конкурс болуп калып ырдасам, Гүлжамила эже угуп туруп, айнанайын, сонун турбайбы? Давай иштешели, дагы чыгаралы деп, ошондо ооруп келди да жөтөрүлчү. 2-3 күндөн кийин угуп калдым да кайтыш болуп кетти деп өкүнүчтүү болуп калды. Бирок мен аванын сыйлаган катары ушул ырын аткарып жүрөм, дагы жыл аткарып берейин. кеткен эмес. Al tezekti, aydan jaktı, jangandı. Akçılıktı, joluğa bargandı. Aşık ketmeye ululardı gözünce. Aşıktığa ayar karab kalgandı.
елдегені бақытты біз жаштықты қайда серпіп салған бақыт іздеп батып түйшік торына бақытанды жол тұрмыштың жолына қанат жайып бала сүйіп жар сүйіп қайыл болды барына да жолына қайдан кешкес қайқырышқан жаным ай қайда қалды қайда екінші жарым ай орды толбос ошол кезден айыға олақ болып қалыптырбыз uzun durdu kıskartılgan şaşamı Ulanın davanlarım aşamı Mene gelgen jet almagan mezgilde Mezgilderdi jive baracaktan Kayran geçkez kaydırışkan canım ay Kayda kaldı kaydedinci canım ay Ordu dolmaz oşol kezdin ayına Orada olup kalıptırdı ısparlarına İzdep çürüp İğdegeni baqıtты Biz жаштыкты кайда серпип салганды Калчалар болсун. Бир жактан чарчап келип анан үйгө отуруп каласың го. Ошол убакта уга турган экен, абдан сонун. Халайга айткандай, onu Гүлжамила Шакированыкы, сөзү Болот агайдыкы абдан сонун чыгарма. Мына ушундай чыгармаларды Болот агай берип атасызбы элге, ырдагыла, алгыла деп. Калай өзүңүздү топко берип эле, өзүңүздөр эле жүрөсүздарбы? Чындыгында бери элек беш жака. Бериш керек. Бар элекмин. Бир жактан эми үйгө баргандан кийин эч жака чыккым келбей калат, карылыкпы, билбейм, карылык басып атабы. Жал карлык басканда жал колукта кошо басабы ушундай болуп атат да. Товарищ жалко бел желкеден басып, анан кийин үйдөн чыкпайлы. Анын үчүн филармонияга барыш керек, темсилеп жүрүш керек. Туура. Тигил менен сүйлөшкө Сиз мындай кылыңыз агай. Сиздин оң колуңуз Калыбай аке турат. Калыбай тияка бар. Калыбай муну бүтүрүп кел деп жумшасаңыз барып келет. Мына ийниңиз, Ал эми мына ушул топтун мүчөсү дагы бир биздин таланттуу жекебиз Нарымкөл Абдыбекова жекебиз отурат. Нарымкөл кош келиңиз. Бала айтып коет, кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу деп, комузуңузду көтөрүп биздин студиябызга келип атат. Сиз деле ушул агайдын ырларына жакын болсуңуз керек. Мен дагы агайдын ырларын 3 жылдан бери Куртбага келип ырларын угуп калдым. Ашчылар дали жаш бойдон бери ушу агайдыкы экенин билген эмесмин. Ошо жакшы чыгармалар бар. Мен де ушу агайдын жан сырым деген жакшырын ырлап жүрөм. Негизи баягы кандай темада ырлар жагат? Сүйүү жөнүндө, бала жөнүндө. Негизи ырлардын баарын карасак эле сүйүү, ошол эле Залкарларыбыз Асанкалы деле, Рыспай деле аталарыбыз деле ошол сүйүү жөнүндө ырлар жазган да. Анын арасында Болот агайдын деле сүйүү жөнүндө бир жакшы чыгармалар болсо керек, Жакшы ырлар бар, ошону ырлап жүрөм. Жан сырым деген. Бүгүн кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жан сырым деген. Жан сырым. Болот агайга таандык. Айбали, келиңиз ошол чыгарманы алам да. Комуздун баштоосунда.
yıllasın. Kral bastarım tartışır. Kralında şarısın basın. Kral bastarım tartışır. Kralında şarısın basın. Колчалар болсын, сонун чыгармалар биздин Талант Тапкылар телепрограммасына жагынып жаткан убагы. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетчү нерсе, мына ушул чыгармалардын бардыгы мына ушул биздин достук чыгармачылык тобунун аксакалы, биздин оончу атабыз Болот агайдын оонуна таандык. Бүгүн жалаң чыгармалар жаңырып жаткан убагы. Ал эми топтун дагы бир мүчөсү биздин таланттуу эжекебиз Фатима Шаршенбаева эжекебиз отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшы. Негизи эле мына ушул чыгармачылыкта баягы ырдын ичинде жүргөндөн кийин баягы жакшы адамдар менен көп сүйлөшүм, жакшы жерлерге барат дегенде, мына ошондой жакшы адамдар менен сүйлөшкөндө кандай сапаттарын аласыз? Мисалы ушул араңызда отурган агайлардын эжелерин кандай жакшы сапаттарын өзүңүзгө ала аласыз? Чыгармачылыкта аралашып жүргөн өтө жакшы экен. Мен чыгармачылыкка кийин эле жакында эле кошулдум. Калыбай агай менен бир жерде ырдап таанышып калып эле агай чакырып калып, ушул жака кошулганыма 1 жыл болду. 1 жыл кошулганыма азыр аябай кубанып жатам. Жакшы. Чыгармачылыкта жүргөн аябай жакшы экен. Анда санда келип репетиция кылып, ырдап көңүлүбүздү да ачып кетебиз. Меле эл алдына чыгып күндө ырдабасак дагы өзүбүзчө ырдап чогулганда черибиз жазылып аябай жакшы болуп калат экен. Туура, эми сиздерде бардык мүмкүнчүлүк бар экен. Оончу десеңиздер оончу, акын десеңиздер акын, аккордеон, домбура, комуз, шылдырак жеткен бардык таланттар бар экен. Чындыгында сиздер чогулуп бир репетиция жана даярдыктарды кылганда өзүңүздөрчө бир эс алат болушуңуздар керек, а? Кыйкырып ырдап, жыргап. Чамчы агай оонда ошол убакта жыра турушу мүмкүн экен да. Анан эми мына ошол Калыбай агайыбыз сиздин баягы айткан булактын көзүн ачып турду. Азыр эми ушул топ менен баягы түбөлүк тил иштейин деген ойлор барбы? Же кес-кесте баягы чыгып кетсемби деп бир жаман ойлор келип кетпейби? Жок, азырынча жаман ойго келе элекмин. Кудай буйруса, чогуу ырдашып, анда санда чогулуп ушинтип чер жазып жүргөнгө аябай эле жакшы. Жакшы. Бүгүн агайдын ырдын ырдайсыз сиз дагы. Бүгүн агайдын ырдын ырдайм. Керемет жаштык кайдасың деген ыры, бул ырды жаңы чыгарган жаңы ырларына кирет. Ырдала элек ыр. Анда биринчи жолу биз угат экенбиз, буйруса. Мына биздин көрүүчүлөр 7-каналда эксклюзивде койсок болот. Болот агайдын сөзүнө таандык, оонуна таандык бир жакшы, жагымдуу чыгарманы биздин Фатима эжекебиз аткарып берет. Аны эмесе, кабылыңыздар.
абдан сонун аткарып болду. Бир кол чабып коелу келиңиздер, Меже азаматсыз, мына ушундай таланттуулар, мына ушундай өнөрлүүлөр жөн топторго кошуло бербейт. Бизде ушул талант апаларда республика боюнча канча апалар болсо, ошолордун баардыгы өзгөчө бир таланты, өзгөчө бир обондору. Алар элдик таланттар, сахнага чоң сахнага чыккан эмес, чоң баягы иш-чараларга чыккан эмес, бирок ошонсо дагы элдин арасында эле айылда жүрүп эле ушундай сонун чыгармаларды, сонун ырларды аткарган биздин эжекелерибиз, апаларыбыз бар. Ошондой апаларыбызга аккордеон менен коштоп оон жаратып берген биздин агайларыбыз бар. Сиздер үчүн да бир кол чабып коелучу келиңиздер. Бар болуңуздар. Ал эми кийинки биздин ушул топтун дагы бир мүчөсү, таланттуу эжекебиз Бейшакан Керим кызы апабыз отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Керим кызыбыз эле биз Майра Керим кызын элестетебиз. Ал адам мына Кыргыздын белгилүү келини Төкмакыновубуз, өмүрү кыска экен, өтүп кетти, бирок ошонсо дагы анын артында мына сизге окшогон бир туугандары калып, учурда домбураны азынып, жалпы элдин жарпын жазып жүрөсүздөр. Ушул домбураны канча жашыңыздан баштап чертип баштадыңыз? Мен бул домбураны 4-классынан черткем. Майра экебиз катар черткенбиз негизи. Биз энди самоучкамыз ғой. Содан бері мына күні бүгінге дейін анша-мынша домбырамен шер тарқатамыз. Анын үстүнө атамыз домбырашы болгон, апамыз кыргыз жамакчы болгон. Ошол кишилерден калган, кандан калган ошо касиет. Жакшы, Кыргыздын 3 кыл комуз болсо, казактардыкына кээ 2 кыл домбурасы. Анан комузду эле чертип бересиз? Жок, комуз чертем, бирок мындай эл алды эмес, домбура катары чертем. Бул көкүрөгүңдө бар адам баары чертет. Бирок дальнейший чертип кетем деген ой бар. Буйрса, жакшы тилек бар. Байгыл 4 жашыңыздан баштап домбура кармасаңыздар туура, эми көнүп калабыз. Өзүңүздүн бир тууганыңыздай, досуңуздай, жаныңыздай ар дайым домбураңыз менен чогуу жүрөт болушуңуз керек, Сиздин дагы ошол оон жаратып жазып калганыңызды тилейбиз. Ошол убакта эжекеңиз Майрежен дагы сонун чыгармалары бар, Анан бүгүн өзүңүздүн оолунан ырайсызбы же бүгүн атаң келгенден кийин Болот агайдын чыгармаларын аткарып беребизби? Жок, биз бүгүн Болот агайдын чыгармаларын аткарабыз. Анткени бул киши аябай мыкты, негиз мыкты адам. Туура. Көкүрөгүндө өнөрү бар, жазган адам, оон чыгарган адам, бул аябай сыйга татыктуу киши. Мен ошол группага келгели мен аябай сыймыктанам, анткени бул кичкене болсо да алаксып, жүрөктө сыздап турган нерсенин баары басылып, көп нерсени ошо ыр менен эле чыгарып коет экенсиң. Анын үстүнө бул репетицияга барган сайын аябай жакшы акыбалдамыз, көңүлүбүз көтөрүп. Бул ырсыз, домбурасыз, бул анча-мынча болбойт. Ырсыз, домбурасыз болбойт. Неге? Анткени бар да. Болот агайдын бул
кыргыз элине ошо комуз менен домбура деген нерсе чыгарган. Бул да Болот агайдын сөзү да, оған да өзүнүкү. Аябай мен эки элдин ортосунда аябай мындай мыкты ыр чыгарды. Эки элге арнап мен аябай кубанычтамын. Анткени ошорду уже бир нече жолу ырдап жүрөм. Сыймыктанам, анткени ошондой ортамызда ушундай сакалдуу өнөрлүү мыкты залкар бар экен. Эми бул кишинин кийинки кездерде де ошол кишинин эмгеги акталса экен деген ойдомуз, баарыбыздын тилегибиз. Рахмат, бүгүн ошол кишинин ырларын ырдайбыз дейбиз. Бүгүн күтүү деген чыгармасын алып келиппиз. Анда биздин жалпы көрүүчүлөргө арнап бериңиз, келиңиз. Күттүрүп саргыбай гүлүнөн жоозунун терегири жылтытып ай нуруна бизди күтүп жыланын муз булагын көрейин Gülünün cuvazının teregeli Geçibegi Bayrağı beni salvay çekti Jayını sırar Damsız at üstünen buradardım Kırmızka kırmızım var dayısın Gelivergin Gülünün çoğazının teregeli Geçipegin Bayrağı beni salvay çekti Geçipegin Bayrağı beni salvay çekti Gelivergin Gülünün çoğazının teregeli Geçipegin Bayrağı beni salvay çekti Bayrağı beni salvay çekti Son чыгарма күтүү деген чыгарма болду. Негизи эле биз баягы айтып калабыз, өрүк комуз жакшы болот депчи. Үнү таза чыгат деп калганыбыз бар эми, четпезек дагы. Домбура кандай баягы материалдан жасалат? Өрүктөнбү, алмаданбы, жаңгактанбы?
жок бул ар кандай карагайдан да жасалат, мисалы жидеден де жасалат, мындай ар кандай. Бирок бул кептирилип, комузду кандай жасайт, ошондой жасалат негизи. Бирок өрүктөн дегенди көп укпапмын. Башка бактардан жасалса болот экен да. Биз эми бөлүп калганбыз го, өрүк комузду кымбат сатабыз, өрүк комузду кымбат алабыз. Эмне дегенде анын үнү жакшы чыгат, таза чыгат деп биз чоң бир комузчулардан угуп калганыбыз да бар, көрүп калганыбыз да бар. Ал эми домбурада эң башкысы үнү таза чыкса боло берет экен. Болот. Жакшы. Аркадий келиңиз, эми кайрадан сизге келелик, кезекти берелик дегендей. Ошол чыгармачылыктыңызды сиз дагы жакшылык тойлордо өзүңүздүн кызматыңызды кылып, ырдап жүрөсүз. Сиз деле бала кезиңизден ырдасаңыз керек. Кийинчерээк сиздин Фатима эже деп сиздин талантта кийин ачылдыбы? Жок, мен өзүм негизи мектеп окуушунда эле жүргөндө эле конкурстардан, ушундай эмелерден эч калчу эмесмин. Алып баруучу болуп, баардык жактардан уткан сайын классыбыз боюнча сүйүнүп, конкурстардан негизи эле калчу эмеспиз. Анан мен ошо окуп жүргөн убакта ошо маданият жагына тапшырам деп аябай аракет кылып, мен мугалимдер да билет эле да. Ошо анан баягы мурунку түшүнүк боюнча ата энебиз каршы болгондо, кой ырчылык деген болбойт, балам башканы танда депчи. Анан ошол менен ал өнөр ошо жабып калып калган. Анан турмушка чыгып кеттик биз да. Ошол менен баягы турмуш арабасы менен жүрүп калып, анан баары бир эртеби кечпи жүрөктө турган нерсе бир күн болбосо бир күн чыгат экен. Бирок ошолорго чейин жакшылыктарда, конокторго барган жерде ырдап жүрчүм да. Анан чыныгы аралашып, ошол өнөргө кирип калганыма бир 5-6 жыл болуп калды. Анан азыр ушул топ менен ырдап чыгып жүрөм, тойлордо жүрөм, Кудайым буюрса, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөм. Эми ошо кийинчерээк, кийинки өзүңүз айтып калдыңыз, 5-6 жылдан кийин биз ошол эми азыркы убакта соц тармактар, интернетте, Facebook'тан көрүп калабыз, Instagram'дан көрүп калабыз, анча-мынча WhatsApp'тан көрүп калабыз. Ар бир жакшылыкта кызмат кылып, өзүңүздүн чыгармаларды аткарып жүргөнүңүздү. Бул да эми өзүңүз айткандай жүрөктө бир өзүнүн эңсе өзүнө жетпесе болбойт да. Анан ал нерсеге баары бир аракет кылсаң, жашпы, карыбы, акыры бир күнү убакыты келгенде өзү баягы ачылып чыгат да. Ошол сыңарындай сиз дагы эми бала кезде жетпеген кыялга азыркы убакта жетип, мынакей ырдап жүрөсүз. Эми мындан ары деле тынбай ырдасаңыз, Кудайым буйрса, жакшы элге маданият тараптан кызмат кылат деген ойдобуз. Эми бүгүн агайдын кыздын каты деген бир жакшы чыгарманы аткарып бердикез. Келиңиз ошону чогуу алга.
Абдан сонун чыгармалар. Бүгүн биз Болосудук агайыбыздын баягы чыгармачылыгына сүңгүп кирип, укпаган ырын угуу, билбегенин билип атабыз. Чындыгында агайдын калемине, оонуна таандык сонун чыгармалар бүгүн биздин студияда жаңып жаткан чагы. Ушул ырлардын бардыгы Болот агайдын ырлары, анча-мынча баягы эл арасында ырды ырдап жүрүп, бирок ошонун автору ким экенин билбей жүргөн биздин баягы көрөрмандарыбыз көп да. Мүмкүн азыр көрүп жатканда, Болот агай деген ушул адам турбайбы? Көрсө ушул адамдыкы турбайбы деп мүмкүн суктанып карап отургандар дагы болуш керек. Ошондуктан биздин бүгүнкү ушул берүүбүз дагы көбүнесе ушул Болот агайдын чыгармачылыгына арналып жаткан чагы. Анан эжекем айтып калбадыбы? Казак менен кыргыздын аспаптарын бириктирип бир өзгөчө бир оон жаратты, бир өзгөчө бир чыгарма жаратты депчи. Ал эмне деген чыгарма агай? Комуз менен домбура деген ыр. Өзү илгери Ташма Тарыков деген бир акын болгон. Анан ошол алып келиптир китебин алып келип, анан кийин көрсөттү да, обон жазсаң болот деп. Анан өзү кыйын киши экен, чыпылдаган эле. Анан карап көрүп, анан ушул эле ыр жакты да. Анан ошонусуна обон жазып койгон да. Шу менен казак кыргыз бир тууган деп домбура менен комуздун коштоосун аткарып бересиздер. Андан эзе кеттик келиңиздер. Ошол чыгарманы угалы жабо. 1, 2, 3. Birge görgөн şorda, birge görgön şorda, koşamsıday dağlara, komuz menen dombura. Ölgen şartlı komzuda, yermenemiz boldu da, aile bir tuğam, komuz menen dombura. Ölgen yerse boldura, bilene bir doldura, gecesimde bir tuğam, komuz menen dombura. Yergindeki olsuna birge bastan çoluna, koşamsıday dağlara, komuz benim dombura. Gönlün şartlı kondu da, yermenemiz buldu da, ağayını bir tuğam, komuz benim dombura. Öyleyse boldura, bir getir boldura, özünde bir tuğam, komuz benim dombura. Bir yüzüp durdu da bakıp taptan olduna, koşamsıday dağdırı komuz benim dombura. Gönlüne şartlı kondu da, yermenemiz buldu da, ağayını bir tuğan, komuz benim dombura. Öner yezi boldura, bilgelendir dombura, gecesinde bir tuğan, komuz benim dombura. Kanın şartlı kondu da, yermenemiz buldu da, ağayını bir tuğan, komuz benim dombura. Öyle yezi boldura, bilgelendir dombura, gecesinde bir tuğan, komuz benim dombura. Ağayını bir tuğan, komuz benim dombura. Gecesinde bir tuğan, komuz benim dombura. Айвали, сонун чыгарма экен. Агайыны бир тууган, комуз менен домбура. Эжесиңди бир тууган, комуз менен домбура. Бул дагы агайдын оонуна таандык сонун чыгарма экен. Чындыгында биздин көрүүчүлөргө да жагып аткан болуш керек, Абдан сонун чыгармалар. Эми убакыт деген учкан куш экен. Сиздерди сүйлөтүп берсек, ырдатып берсек, мен ойлойм, агайдын ырлары дагы деле бүтпөсө керек депчи. Ошондуктан азыр эми калай эке, сизге бир эркин микрофон берели. Бир жакшы өзүңүздүн кыргыз элине бир каалоо тилегиңизди айтсаңыз, анан бир жакшы чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап берели. Макул. Биринчиден сиздердин жамаатыңарга рахмат. Дайыма бизди эл менен көпүрө кылып чыгарып турганыңарга биз өзү баарыбыз көрдүңөр го. Мындай жөнөкөй элдик талаптар деп эле коебуз өзүбүздү. Şu hareket kılıp atarız emrinde, jogorgu jaka çeyin degen hareket. Bir hareket kılsan bereket degende kılıp atabız. Men eki
жакшы мына өзүңөр таанышып атасыңар Болот Садыков деген обончу кишим бар, Керим кызы Бешахан деген эмем бар, аны колдогон нерте алтындай болгон жакшы менин кыздарым бар. Ушул коллектив менен дагы бир жогору жактарга силер муну байланыштырып турганыңарга, себепкер болуп атканыңарга сиздерге чоң рахмат. Анан кыргыз элим ушу тынччылык, аманчылык болсун, бакубат жашоо берсин, кыргыз элим өнүксүн. Кыргыз элинде ушинтип биздин чыгармачылык топ дагы бирге ынтымагыбызды үзүп, силерге окшоп менен көпүрөөк болуп, болгон чыгармачылыгыбызды элге тартуулажак деген үмүтүбүз менен жүрөбүз. Рахмат, сиздер дагы мына ушул агайды сыйласаңыздар, баягы сиздерди Кудай сыйласын дейтин агайдын ырларын калтырбай, ушинтип теле аркылуу жалпы элге дагы бир жолу бүгүн даңа саладыңыздар деген ойдобуз. Ал эми агайдын чыгармаларынын эң дагы бир жагымдуусу бул Арчалар дале жаш бойдон деген чыгарма бар. Ушул чыгарма мен ойлойм жалпы кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан, кыргыз эли сүйүү уккан чыгармалардын бири. Анда эмесе ардактуу көрүүчүлөр, мына ошол агайдын оонуна таандык Арчалар дале жаш бойдон деген чыгарманы биздин Фатима эжекебиздин аткарысында кабыл алыңыздар. Колчалар болсун, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы Талант Тапалар теле программасын көрдүңүздөр. Бүгүн Аламедин районуна караштуу Достук айылынын Достук чыгармачылык тобу, анын ичинде обончубуз, залкарыбыз десек болот, Болот агайдын чыгармаларын ырдап, жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү көтөрдү деген ойдобуз. Ал эми биз сиздер үчүн кызмат кылууга ар дайым даярбыз. Төмөндөгү жазылган номерлерге байланышып, 7 каналга келип, өз өнөр, өз таланттарыңыздарды тартууласаңыздар болот. Ар дайым биздин эшик сиздер үчүн ачык. Андыктан коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, амандашканча бар болуңуздар.